сонун чыгарма болду. Эгемендүүлүгүбүздүн эртең буйруса 25 жылдыгын тособуз. Ал эми ушундай патриоттук чыгармалар көбүнчө ушу 31 августта эле ырдалат да. Анан кийин мен ойлойт элем, ушундай чыгармалар көбүрөөк жаралса, дагы ушундай чыгармалар күн сайын болуп турса, ар бир адамдын ушундай патриоттук сезимин козгойт беле деген ойда. Лайым эле ушундай чыгармалар көп болсун дейли. Музаман тобуна да ыраазычылык билдиребиз. Жакшы Ата журт деген чыгармасы менен болду. Ооба, чындыгында мынакей кандай гана сонун чыгармалар жаралат. Ал эми жаратууга дагы биз сөзсүз түрдө баягы сүрөтчүлөрдүн салымы аябай эле чоң. Сүрөтчүлөр укмуш гана баягы чыгармаларды жаратышат. Бүгүн бизде дагы конокто сүрөтчү Жумгалбек Бейшибаев өзүнүн дагы эскиздери менен конокко келди. Саламатсызбы? Кутманды таңыңыз менен куш келипсиз. Келиңиз, сиздин жараткан эскиздериңиз жөнүндө сүйлөшөлү. Буюрса, көчмөндөр оюндарында сиздин жараткан эскиздериңиз ошол деген образдар ишке ашты. Жакында көрсөтүлөт элдин алдына. Буюрса 3-сентябрда башталат. Ошо көчмөндөргө. Ушундай. Ошол 3 айдан бери иштеп атабыз. Ошо буюрсадан аяктап калдык. Жактан көрсөңүздөр болот. Көрүп элдерге да көрсөтүп туралы. Ооба, биринчи көрсөтүп алалы. Элдердин баары мен кармайын буну. Ооба. Буларды ушу көчмөндөр оюнунда биздин актерлор кийет. Актерлор бул деген бир негизги эмес кармандар ошо көкөтөйдүн ашы болот да. Жанагы Олимпиада ачылышында эле ошондой эмелер болот да, театрдын представлениялар. Ошондо да кыргыз элинин ар кандай убакта ар кандай кылымдагы ошо историяларын камтыйт. Ошол жерлерде ошо манас көкөтөйдүн ашы бар. Биздин улуу эпосубуз боюнча жасалган. Ошол биякта деген бул Алмамбеттин образы, биякта деген Кошойдун образы. Анан бияктан айта кетет элем, мага көп суроо беришет. Театральный образ, киношный эметкенде жаратканда, бул деген эме эмес да, тарыхый точный эмес. Биз деген эме болжолдойбуз. Все-таки театральный эмеге ошо ылайыктап жасайбыз. Актерлорго удобный болуш керек, кийгенге. Анан эметкенде окуйм, тарых эмелерди окуп, ошолорду көп нерсени баягы көрүп аткан эмелер негизинде ошо болгон да, ушундай эле кийинген, ушундай жоокерлер, көчмөн элдер. Негизи баягы сүрөтчүлөрчү, баягы жалаягыбыз жаргабак деген сыяктуу сөздөрдөн улам, анан кийин баягы бир чыгармаларды ооз-эки түрүндө айтылып калган чыгармалардан улам мындай элестетип анан кийин жаратат эмеспи? Сизде деле ошондой болду? Ооба, мен деген ошол китеп окуганга аракет кылам да. Анткени деген берки телевизордон, берки интернет тармагынан башкача да китеп окуганда башыңан ошол эмени өзүң жаратасың. Сүрөттөлүш келет. Негизи сөз менен сүрөттөлгөн дагы башкача, анан кийин кол менен ошол нерсени түшүргөн такыр башкача да сүрөттөлүш да, туурабы? Эми ошол эмеге жараша болот да, жазуучунун жазганы кандай эметкенчи. Негизи эле Жумгалбек, мынакей сизге кантип сунуш келип калды, ошол жөнүндө айтып берсеңиз кененирээк. Мага деген ошол бизде ошол эмеде ошо театрыбызда режиссер иштейт. Ошонун тааныштары экен бул организатор Асыл Башов компания экен. Ошо организаторлордун бири ошол биздин режиссер аркылуу бизге келди да, мага келип кайрылышты. Мына ошол канча уже мен айткандай. Качан баштадыңыз эле ушул эскиздерди тартып? Бул эскиздерди ушул азыр деген август болсо, июнь, июль, август уже 3-ай. Булар уже бүтүп калды буюрса жумуштар. Могулардын баары тең уже көлгө кетти да. Бүтпөсө болбойт. Ооба да, убакыт кыстап келатат. Анан кийин бул нерселерди баягы жаратууда биринчи сүрөтүн жараттык. Анан кийин сүрөттөгүдөй болуп адамга жарашып отурушу үчүн тикмечилердин дагы бир бул жакта чоң чеберчилиги талап кылат да. Бул жагы кантип атат, окшошуп атабы? Ошол эмени айтат элем. Бияктан деген мен деген биякка келип туруп буларды айтып берип атам. Биякка деген элдерге көрүнбөгөн, мен деген тамашалап коем. Бойцы невидимого фронта деген балдар бар. Мен ошолорго азыр түзөкүдөн рахматымды айтат элем. Саламымды айтат элем. Силерге рахмат балдар. Ошол балдардын жардамы менен тиякта деген тикмечелер бар. Ошолор аябай көп чоң эмгек кылды да. Ошон үчүн мынча көп убакыт, көп да убакыт деп айтпайм, бул чын айтканда аз эле убакыт да. Тарыхый окуяга ушундай бир салым кошуш, бул менин оюмча аз эле убакыт болду окшойт деп ойлоп атам. Анан кийин булар негизи ушу сүрөттөгүдөй болуп тигилип атабы? Окшошуп атабы? Эме болот да.
бул жактан өзүм ошол бияктан биздин кайсы тиги эме базар, рынок ошондун условиясына караса жыктам. Анткени ар бир эле материалдар таба албайсың да. Ооба да. Анан кээде эскисиндей болбой калат, кичине өзгөрүп. Андай материал таба албай да калабыз. Анча. Ошого аракет кылабыз да. Анан бияктан деген тиги актерлор кийгенде ошол сценарий боюнча окуганды баарын тең эмеш керек да. Кандай, может, шамал учуруктуу эмес эме болобу дейт. А бул деген эме тиги Алтын таг окшойт. Манастын тактысы. Ошо биякты аттардын эмелерин колдонгон да, ошо кыргыздын эмеси канат ат дегендей. Ошол варианттар да. Бул тактычы. Бул дагы ошол бир варианттарынан болчу. Бир ушул эмени тандашты да. Алтын таг. Жакшы. Негизи эле Жумгалбек жеке сиз жөнүндө сүйлөшүп кетсек, ушул сүрөтчү болгонго сизге эмне түрткү болду? Кантип келип калдыңыз? Бул жөнүндө көп эле айтып калышат. Ушул эмен ойлонбосом деле керек. Ошо кичикей чагымдан баштап эле тартып баштагам. Биринчи сүрөтүңүз эмнеден башталды эле, эмне тарттыңыз эле? Аны биле албайм. Анда аябай эле кичик болсом керек. Мен сүрөтчүдөн башка эч ким болгум келген эмес да. Сүрөтчү. Ошон башынан эле тандагам, жакчы, асыр деле жагат. Ошондой Талантыңыз болгон, ошону өркүндөтүш керек болду, э? Ошону эметти окшойт. Бияктан эме да, мен апама, эжекеме аябай ырааччылыгымды билдирем, анткени деген алар болбосо мен сүрөтчү деле болмок эмесмин. Алар кантип сизди сүрөтчү кылышты? Ошол эмеге Сусамырдан ошол апамды да азыр этсем экен, аябай эле болсо керек. Кичикей баласынан жиберип атат чыгаргачы. Анан эжекем алып келген, ошол окутам депчи. Бияктан номер 4-интернатка ошол сүрөт жагына ыкталган интернатка кирип окугам да. Анан ошондон башталып ошол жакта жакшы билим алдым, базовый знания ошол жактан алдым. Андан ары өзүм только сүрөтчүдөн башка эч ким болгон эмес да, ошо мен кеттим. Мындай учур болуп калат го, сиз дароо эле өзүңүздү тапкан турбайсызбы? Сиздин жүрөгүңүзгө эмне жакын, эмне кылсам деген баягы кээ бир адамдар ушундай өзүн таппай калган учурлар болот да. Андай деле эмгичекти издеп жүргөн адамдар болот. Сиз мындай кайсы бир учурларда сүрөтчүлүктү таштап башка иш менен алектенген учурлар болот? Кайсыл? Ошол эмеден Чуйков атында училищеде окуп жүргөндө ошол жаман окуп эметкенден чыгарышты эле. Анда заслуженно эле чыгарды эметкенчи. Ошол убакта жумуш иштеп, СТОго кирип, жакта машина оңдоп эметип, ошол бир кышында бир тоң учтуп аткан билем да. Колдорум бар көгөргөн, иштеп атып анан. Ошондо мени жумушка алган мен мастерим айтып калды, сен биякта эмне кылып жүрөсүң депчи. Андан көрөк сен бар да окууңду кайта бүтүр деп айтты мынча. Мындай эме мен ойлойм да, эме бул деген аябай эле пайдалуу, мындай эле опыт алганчы турмушта. Жигитке жетишүүнө ырааздык кылат. Ошодон улам анан сизге жакшы ойлор келди да, болду, мага сүрөтчү болгон эле керек экен. Ошол керек болчу да, убагында дагы ошол болот. Мисалы жаш убакта эметкенде тиги тиякка койсуң, бияк койсуң. Анан ошондон кийин ошо сүрөтчү болом деп эле чечтим да. Ошо анан кийин эч кандай анан кийин өзүңүздү таапсыз, азаматсыз. Андай ал эми баягы бош убакыттачы биринчи биз билебиз, баягы сүрөтчүлөр иштегенде дагы эс алганда деле сүрөт тартып беришет да. Анан кийин баягы кээ бирлерди ушундай угуп калабыз. Бир сүрөттү оюнда жаратат, бирок кол менен түшүрүш кыйын болуп калат. Кээ бирде ушундай болуп калат, жөн эле тартып атып анан бир жакшы сүрөттөр чыгып калат дейт да. Сизге бул ойго көз карашыңыз? Бул ушунусу менен негизгиси кызык да, эми жаратканчы. Бул деген эме да, бир нерсени жаратып аткан, как эме дегендей. Ушундай эме болот да, мындай священный акт дегендейчи. Мен анчалык да эле пафосно айтпай коеюн. Ушундай толгонуп, кээдеден ойдоо да болот, кээде ой болот. Ошондой эмелер керек, художниктерге стресстер керек ушундай болгончо. Иначе деген оюнга мындай эмелер келбесе, бир калыпта эле баары жакшы болуп жүрө берсе да болбойт. Анча. Ушундай эмелер керек. Мисалы деген азыр түнү уктабай иштеп метөткөн ушундай эмелер мага жаратканга да керек да, ушундай чын айткандачы. Ошондо кээде чарчап эметип атасың, кээде таң атканда именно уктайм деп аткан убакта ой келет да, жакшы. Ошондой эле. Анан ошол учурда эрикпей туруп тартыш керек. Ошол эмени, ошол эң сыйкырдуу убакыт болот да, бир ал көп деле созулбайт. Может 10 мүнөт, 15 мүнөт ошол убакытта колдонуп калыш керек да. Алдан кетип калат, анан бир жакка дейин кетип калсаң, ал деген ошол эме
мындай саткан тарып кетип калат да. Жумгалбек, мындай суроо бергим келип турат. Көптөгөн сүрөтчүлөр, балки музыканттар, акындар, жазуучулар айтат эмеспи, баягы муза же болбосо баягы илхам деп коебуз, эмнеден улам келет сизге илхам? Балким деген акындар айтып коет, сүйүктүү жарынчы сен мен үчүн менин илхамымсың. Сени көргөндө ушундай эле сөздөр төгүлүп турат депчи, сизде кандай? Меники ушул чын айтканда Жаратылыштан балким. Асыркыга чейин ошо биле элек, кантип илхам келгендей, вдохновение деп коет. Менден көп сурашат да. Ачык айтканда мен кандай чектерин биле элек. Мага деген эме да, мындай жүргөн кандай десем, өзүнүн эле турмуш, өзүнүн эле кыймыл аракет. Мисалы, ошо эмеге аракет кылам көбүнчө, тиги мындай жакшы свежий воздухка чыгып баратканда. Чуркаганды жакшы көрөм, велосипед тепкенди жакшы көрөм. Анан ошол эмеге аракет кылам да, көп нерсени карагангачы. Ошо элдерди карайм, эмне болуп атат, бүт барын ошо көп нерсени караганга. Кагазга түшүрөсүз. Ошондой келатканда ошондой жанагындай сыйкырды эме келип калат да. Кармап калыш керек. Ошол жерде карап. Бир көзүрмөндөр болуп кетип, ошол нерсени дароо кармап калыш керек. Ошол аракет кылам да өткөн. Жанымда эмени алып жүрөм, тиги дайым эмени алып жүрөм да, тиги тартап турган ошол эмем бар, альбом бар, ошону алып жүрөм. Краска, кагаздар. Калем менен ушул кагазыңызды алып жүрөсүз. Ошол убакта деген, ошол убакта кичинекей эскиз кылып койсоңуз дагы барып туруп чоң кагазга түшүрөсүз, Ошол эмени эскиз кылып сиз айткандай өткөндө ошол келип туруп анан ошону андан ары развивать этип кетсем болот да. Дайым деле андай боло бербейт. Кээде тарта аласың. Кээде уктап жатып балким деген тура калганда ойлор келип кетет. Андай деле болот го сүрөтчүлөрдө. Анан кийин ушундай бир суроо бергим келип атат. Кээ бир ырчыларда, акындарда бир ыры өзүнө аябай жүрөгүнө көбүрөөк жакын болот экен да, көбүрөөк сүйкүмдүүрөөк көрүнөт экен да. Сизде деле ошондой бир сүрөттөрүңүз болсо керек. Менин өзүм жараткан эмелер кандай? Биринчи жагат, андан кийин равнодушие болуп калат. Анан бир нерсеге токтолбойм беле. Андай сүйүктүү мага деген мисал башка художниктердин жумуштары жагат да. Ошо өзүм деген өзүм аябай жаккан. Мисал деген аябай жаккан эме биздин эмелер иштери жагат Сүймөнкул Чокморовдун. Мен үчүн ошол Сүймөнкул Чокморов ошондой болгон адам мен үчүн аябай эме да. Кандайча айтсам. Ошол адамга. Ооба. Анткени деген ошондон кийин мындай адамды көргөн жокмун. Анын деген экранда жараткан образдар дагы, эмеде картиналар дагы жараткан эмелер аябай эме да, күчтүү. Рахмат, келип кызыктуу сонун маек куруп бердиңиз. Бул жумушуңуз буйруса бул улуттук деңгээлдеги жумуш болду. Куттуктайбыз. Буга жеткен бар, жетпеген бар дегендей. Будан дагы чоң долбоорлордо иштеңиз. Калемиңиз курч болсун дайыма. Келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым шедеврлерди жаратып жүрөңүз. Балдарга дагы эметип коеюнчу. Саламат. Балдар, силерге рахмат. Силерди мына жакта отурам. Силердин эмгегиңер бул. Рахмат. Сизге да чоң рахмат. Рахмат.